بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته туғандар Аллах Тағала бүгінгі күніңізді берекелі қылсын, біліп білбей жасаған күнәлеріңізді Құдайым кешірсін, ақыреттегі даражаларыңызды Құдайым биік қылсын. Туғандар, бүгін біз темамыз иншаллах адамдың табиатындағы, адамдың құлқ мінезіндегі ең чоң, ең жоғарғы даражадағы болған адамдың бір сапаты туралы иншаллах еп қылмақшымыз. Адамдың құлқ мінезі, ошол құлқ мінездің ең жақсысы туғандар бұл уят. Туғандар бардығызға белгілі, бұл уят, уялу дегенде туғандар бардығыз түшініп қандай болушын, әлбетте әрбір ақылы бар инсан бұл нәрсені жақсы түшініп, жақсы біледі. Бирок туғандар көп орындарда кейбір ошол адамдағы болған сапаттарды, жақсы сапаттарды туғандар айтайлық мұсылман болбогон, батыш, же ошондой эле башка бир өлкөлөр ошол жактагы адамдағы болгон сапаттарды ичине дин негиздерине туура келбеген түшүндүрмөлөрдү берген адамдардагы жок эмес. Уят дегенде туғандар бұл пендени ыплас, жаман, жагымсыз болгон иштерди кылгандан адамды токтоткон нерсе, жамандыктан токтоткон нерсе. Жана ошондой эле уят дегенде бул өзүнүн ээсин жакшылык иштерине үндөп, өзүнүн ээсин жакшылыкка тартып турган нерсе деп билебиз. Ошондой эле уят дегенде ар бир инсандын туғандар өзүнүн акысы, бул жашоодогу болгон укуктары бар. Ошондуктан ушул адамдардын акы ээлеринин алардын акыларын кепселеп койбостон башкалардын акыларындагы урмат, сый менен мамиле жасаган нерсеге ушул адамдагы уят деген нерсе үндөп тартып турат. Туғандар, бул уят деген пендеге жараткан Аллах тарабынан берилген эң сонун сапат деп биз билишибиз керек. Албетте бул нерседе кээ бир адамдарда суроо пайда болушу мүмкүн. Мына мисалы Мужахидтин айткан бир сөзү бар: "Ла ятаалламул илма мустахин вала мустакбир". Уялчак, ошондой эле кекебирленген, кыйынсынган инсан экөөсү тең илим ала алышпайт dedi. Уялчак бере турган суроолорун узаткандан уялып отуруп, билбей кетти, кыйынсынган адам болсо шуну мен сурамак белем деген ошондой сезим менен экөө тең албетте чоң фазилеттүү мына ушул илимден кургалышты. Бүгүн биз уят дегенде туғандар мына адамдардын мына ушул уят адамдардагы ушул эркекке жана ошондой эле аял затына таандык болгон сапаттар бар. Эркек киши үчүн эң сонун жарашыктуу деген көрүнүш, аял заты үчүн бул эң жаман жагымсыз көрүнүш болушу мүмкүн. Аялдын назиктиги, аялдын уялчактыгы, аялдын тартыны бир нерселерге батынбастан тартынып турганы жана ошондой эле аял затын мына ошол айтайлык алсыз, эркек үчүн эң алсыз коркок болгон, мисалы эркек үчүн жагымсыз сапат боло турган болсо, бул аял заты үчүн эң туура келген сапаттардын бири деп айтсак болот. Бирок туғандар, биздин жашоо мына ушундай бир калыпта биз кетип баратабыз. Адамдардын ойлорунда, көз карашындагы болгон адамдын баалуулуктары деген нерселер бизде алмашып, же болбосо туура эмес бир түшүнүктөр менен биз трактовать этип калдык. Дүйнөдө ийгиликке жетүү үчүн, дүйнөдө ошол байлыкка жетүү үчүн, мисалы бул ыймансыз, динсиз инсандардын бул жашоодогу болгон ийгилиги биринчи орунда материалдык баалуулуктардын үстүндө куралган. Ошондуктан баалуулук деп көргөн адамдардын аң сезиминде ошол нерсеге жетүү үчүн туғандар түрдүү ыкмалар, же болбосо кандай ыкма болбосун ылгабастан, негизи ушул результат, натыйжасы бир болуш керек деп арам, адал маселесине карабастан, бирөөлөрдүн укугун тебелеп коюу деген нерсеге назар салбастан, өзүнүн алдыга койгон максатына жетүү үчүн бул адам эч кимди карабастан ошол максатына жеткенди туғандар биздин адамдарыбыз көпчүлүгү мына ошол нерсени туғандар макташы мүмкүн. Жакшы болду, главный результат деп. Бирок туғандар, биздин динибиз, биздин шариятыбыз мындай нерселерге өгөт койгон. Бул нерселерге тыюу салган. Бирөөнүн кайгысынын үстүндө экинчи адам өзүнүн бактысын курушу мүмкүн эмес. Мына ошол аял затындагы болгон нерсени дагы мынакей туғандар биз ушундай бир нерсеге күбө болуп турабыз. Мына ошол
туугандар эркектин уяты жоголуп кеткен кезде мына ошол эркектин жанында жанаша турган аял затынын мына ошондой уяты жок болгонун туугандар элестетип көрсөңөр, кайсы бири ушунчалык бир жагымсыз сүрөттө көрүнөт? Албетте аял зат. Биздин шариятыбызда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тыюу салган мына ошол эркек менен аялга эркектин кийимин аял кийгени, аялдын кийимин эркек кийгени, мына ушул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган. Имран ибн Хусайн радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: «Аль-хаяу хайрун куллуху». Уят ол жакшылыктын баары, уят жакшылыктын баары. Албетте бул жерде азыр туугандар ушул бир суроо пайда болушу мүмкүн. Уят дегенде баягы чечкиндүү болбогон, өзүнүн турган жашоодогу позициясындагы стабилдүүлүгү жок, өзүнүн тутунган, карманган жолу, багыты туурабы, туура эмес экенине толук ишеним арттырбаган, өзүнүн эгерде укуктары тебеленип жаткан болсо, мына ошол укуктарды талап кылганды жасай албаган, мына ушул нерселер менен адамдар кечине алмаштырып путать этип коюшу мүмкүн. Бул нерселердин бири дагы туугандар уят менен эч кандай соприкасация эткен нерсеси жок. Чечкинсиздик, коркоктук, мына ошол нерсенин бири дагы уят эмес. Уят жогоруда биз айтып өткөндөй туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мынакей бир сөзүндө айтып атат: «Иману бид'ун ва саб'уна шу'ба, а'лаха кавлу ла илаха иллаллах ва аднаха имататул ада ани тарик вал хаяу минал иман». Иман бул адамдын жүрөгүндөгү көтөрүп жүргөн, мусулмандын жүрөгүндөгү эң ыйык сезим, эң ыйык нерсе бул адамдын сөзсүз түрдө жүрөгүндөгү иман, ишеним. Пайгамбарыбыз айтып атат, бул 70 канча дагы бөлөктөн турат деди. Имандын эң жогорку даражасында турган бул ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах туугандар бардыгыбыз билебиз, бул калима тойиба деп коебуз. Ушундай бир таттуу, эң зарыл болгон калима, сөз. Ла илаха иллаллах. Ушул сөз менен туугандар ислам динине адамдар кирет, ушул нерсени мойнуна алуу менен. Имандын эң жогорку деңгээлиндеги даражасындагы болгон деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканы сөзсүз түрдө туугандар бул жер жана асмандарды, жашоону, адамзатын бардык нерселер жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын биринчи орундагы Кудайдын акысы. Бул Кудайдын акысы жараткан кудуреттүү Аллах Таалага сыйынуу, ибадат кылуу, Аллахка шерик келтирбестен жалгыз өзүнө сыйынуу. Мына ушул туугандар имандын эң жогорку деңгээлинде турган болсо, бул имандын эң төмөнкүсү деди, жалпы коомчулук тоскоолдук жолунда тоскоолдук болуп турган болсо, ошол тоскоолдукту алып коюу. Жана ошондой эле уят бул имандан